Бүгүн 5-мартта Кыргызстанда ак калпак жана улуттук кийимдердин күнү белгиленет. Бул күнү өлкөнүн бардык аймактарында ак калпакты даңазалаган ар түрдүү иш-чаралар өткөрүлөт. Эскерте кетсек, ак калпак күнүн белгилөө идеясы 2011-жылдын февраль айында кинорежиссер Рыспек Жабиров тарабынан коомчулукка сунушталган. Демилге эл тарабынан колдоого алынып, бир нече жылдан бери Кыргызстандын булуң бурчтарында жана чет өлкөдө жашаган кыргыздар тарабынан белгиленип келе жатат. Калпак бул эркектердин салттуу баш кийимдеринин ичинен эң башкысы болуп саналат. Көптөгөн кылымдар бою кыргыз эли баш кийимди ыйык санап келет. Манас бабанын мезгилинен бери анын формасы өзгөрүлгөн эмес жана көп кырдуу мааниге ээ болуп, ал атоонун ак карлуу чокуларын, кыргыз элинин жан дүйнөсүн, аруулугун жана кооздугун чагылдырып турат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдаганда 2-мартта митингдин соңунда аялдардын тобу ак үйгө барып, парламент кызматкерлерине асылган иш боюнча жазык кодексинин 264-беренеси массалык баш аламандык менен сотко чейинки өндүрүш башталган. 4-март күнү бул фактыда айтылгандай маданиятсыз сөздөрдү сүйлөп, жогорку кеңеш кызматкерлерине жана башка жарандарга кол салган аялдын аты жөнү аныкталды. 47 жаштагы жаран 4-мартта Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына жеткирилген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Басма сөз катчы билдиргендей, тергөөдө жыйналган маалыматтарга жараша берени алмашуусу ыктымал. 2-мартта Бишкек шаарынын Борбордук ала тоо аянтында камактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотуу талабын кылган митингдин соңунда чогулгандар менен милиция кагылышкан. Милиция митингдин катышуучуларын күч менен таркатып, айрымдарын камаган. Кууп таркатуу учурунда таш ыргытылып, көчө боюндагы бир катар автоунаалар, имараттар жабыркаган. Бул фактыны Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестерине жазык кодексинин 264-беренеси массалык баш аламандык негизинде каттап сотко чейинки өндүрүш башталган. Анын алкагында милиция буга чейин 4 жаранды камакка алган. Дүйнөдө коронавирусту бир күндө 2223 адам жуктурду. Алардын 120сы Кытайда катталган. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирет. Маалыматка ылайык, дүйнөдө аталган илдетти 93 090 жаран жуктурган. Алардын 80 422си Кытайда байкалган. Кытайда коронавирустан 2984 адам көз жумган. Дүйнөдө 214 каза болгон. 2019-жылдын декабрь айында коронавирустун жаңы түрү Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон. Кытайдан тышкары аталган дартты жуктурган учур Түштүк Корея, Иран, Италия жана Японияда аныкталган.